Саламатсыңарбы балдар? Сиздер менен мен номер 13 Базарбай Абжапаров атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кожоева Жазгүл Толбаевна. Анда эмесе балдар, бүгүн биз 9 класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтмөкчүбүз. Балдар, силер айткылачы, бүгүнкү сабак эмне жөнүндө болушу мүмкүн деп ойлойсуңар? Анда ал үчүн силерге азыр мен сүйлөмдөрдү мисал келтирем. Ушул сүйлөмдөр аркылуу силер бүгүнкү сабак эмне жөнүндө болушу мүмкүн экендигин оюңарды айтсаңар. Өнөр үйрөнүүгө карылык жолто болбойт деп айтышат акылмандар. Быйыл, деди мырза көкүл, чигит жылдагыдан 1,5 ай мурда себилди. Буйруса пахтадан мол түшүм алабыз. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сөз ошондон чыккан. Анда эмесе балдар, бул 3 сүйлөмдөн силер эмнени байкадыңар? Азаматтар, бул 3 сүйлөмдөн биз төл жана бөтөн сөздөрдү байкадык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы төл жана бөтөн сөздөр. Бүгүн биз төл жана бөтөн сөздөр жөнүндө кененирээк токтолуп, кененирээк маалыматка ээ болобуз. Анда эмесе балдар, сабактын максаты менен тааныштыра кетсем. Бүгүнкү сабакта төл жана бөтөн сөздөр жөнүндөгү түшүнүгүңөр калыптанат жана ошондой эле орун тартибине ылайык тыныш белгилеринин коюлушун биле аласыңар. Төл жана бөтөн сөздөрдүн эрежелерин айтып бере аласыңар жана ошондой эле сүйлөм ичинде төл жана бөтөн сөздөрдү таап, схемага карап сүйлөм түзүү менен тыныш белгилерин туура коюуну үйрөнөсүңөр. Жана ошондой эле балдар, силер жазуу кебинде төл жана бөтөн сөздөрдү катасыз жазууга, сүйлөө кебинде төл сөздөн өзгөчө интонация аркылуу бөлүп айтууга көнүгөсүңөр. Адамдар өз ара пикир алышууда же өз ойлорун жазуу аркылуу баяндоодо өз сөзү менен бирге башка бирөөлөрдүн сөзүн, пикирин да колдонушат. Мисалы, Чыңгыз Айтматов: биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Жана ошондой эле кыргыз элинде айтылып жүргөн ооз-эки чыгармачылыктар бар. Мисалы, айдаганын бешечки, ышкырыгың таш жарат. Бул макалды кыргыз эли айтып жүрөт. Биз ушул макал лакаптарды улуу ойчулдардын, акын жазуучулардын же болбосо эки адамдын сүйлөшкөн сөздөрүн өзүбүздүн сөзүбүздө кошо колдонуп сүйлөйт экенбиз. Төл сөз деген эмне? Жазылган тексттин же сүйлөгөн сөздүн автору текстке же сөзгө цитата кийиргенде, ал цитата кимге, кайсы документке тиешелүү экенин, качан жазылганын жана башка жактарын билдирген көмөкчү сөз төл сөз деп аталат. Мисалы, билимдүүлүк адамды улуу кылат деген элде макал бар. Бул сүйлөмдүн тырмакчага алынбаган бөлүгү төл сөз болуп эсептелет. Ал эми тырмакчанын ичиндеги бөлүгү бул бөтөн сөз болуп эсептелет. Ал эми бөтөн сөздөр жай, суроолуу жана күчтүү сезим менен да айтыла берет. Мисалы, биринчи сүйлөмгө көңүлүбүздү бурсак, өнөр үйрөнүүгө карылык жолто болбойт деп айтышат акылмандар. Бул сүйлөм жайынча айтылгандыктан жай сүйлөм болду. Экинчи сүйлөмгө көңүлүбүздү бурсак, мугалим мындай деди: балдар, келечекте кайсы кесиптин ээси болгуңар келет? Бул сүйлөмдө бөтөн сөз суроо иретинде айтылгандыктан бул суроолуу бөтөн сөз болду. Жана ошондой эле балдарга деңиз тууралуу айта жүр, деди Асан. Бул сүйлөмдө бөтөн сөз күчтүү сезим менен айтылгандыктан илеп белгиси коюлду. Бөтөн сөз кепте айтылып жаткан ойду толуктоо, тактоо же андан ары улантуу үчүн колдонулат да, төл сөздөн өзгөчө интонация аркылуу бөлүнүп айтылат. Анда эмесе балдар, текстке көңүлүбүздү бурабыз. Тексттин темасы ачуу душман акылдос. Ачуу жеңсе,
Акыл качат өзүңдөн. Ачылуу жан, акылы кем көргө тең деп ата-бабаларыбыз бекеринен айтпагандыр. Бир нерсеге капаланып ачууң келсе, сабырдуу бол. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Ачууга алдырба. Өзүңдү кармай бил. Оң колуңдун ачуусун сол колуң менен бас, дешет улуулар. Жаман, ачуу сөздөр адамдын көңүлүн оорутуп коет. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сөз ошондон чыккан. Кандай жагдай болсо да иштин оң жагына чечилишин көздө. Эгерде күнөөлүү болсоң, сынды уга бил. Күнөөсүн мойнуна ала билген адам олуя, дешкен мурункулар. Ызаланбай чыдамдуу бол, унчукпай ук. Үндөбөгөн үйдөй балейден кутулат деген накылды көңүлүңдөн чыгарба. Анда эмесе балдар, биз бул текстте кара тамга менен басылып жазылган сөздөр, булар бөтөн сөз болуп эсептелет. Ал эми тырмакчанын сыртындагы жазылган сөздөр бул өзүбүздүн сөзүбүз болгондуктан биз төл сөз деп атайт экенбиз. Демек, кепте кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз, ал эми ага байланыштуу айтылган өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз деп аталат. Төл жана бөтөн сөзгө коюлуучу тыныш белгилер. Анда эмесе балдар, көз алдыңарда тыныш белгилерди көрүп жатасыңар. Биз тыныш белгилер боюнча айтып өтсөк. Төл жана бөтөн сөзгө коюлуучу тыныш белгилер алардын өз ара орун алуу багытына байланыштуу болот. Анда эмесе төмөнкү шарттуу белгилерге көңүлүбүздү бурсак. Бул жерде мына шарттуу белгилерди көрдүңөр. Андан кийин ар бир шарттуу белгиден кийин ошол шарттуу белгиге ылайыктуу келген сүйлөмдөр турат. Мисалы үчүн биринчи сүйлөмдө атам мындай деди. Сөз доодон да, жоодон да куткарат. Бул сүйлөмдө төл сөз атам мындай деди. Төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, бөтөн сөз тырмакчага алынып жазылды. Ал эми экинчи сүйлөм. Китеп улуу ойлордун жыйындысы деген Чыңгыз Айтматов. Бул сүйлөмдө бөтөн сөз төл сөздөн мурун келди. Ал эми үчүнчү сүйлөмгө көңүлүбүздү бурсак. Асан агай билимдин кени китепте деп айтчу. Бул сүйлөмдө бөтөн сөз сүйлөмдүн ортосунда келгендиктен төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, бөтөн сөз тырмакчага алынып жазылып, андан кийин үтүрлүү сызыкча коюлуп, өзүбүздүн кайрадан төл сөзүбүз жазылды. Ал эми кээ бир учурда төл жана бөтөн сөздөр жалпы тырмакчага алынат дагы, бөтөн сөз төл сөзүбүз сүйлөмдүн ортосунда келет. Буга мисал катары билим деди мугалим, түгөнбөс байлык. Мында көрүп турабыз, төл сөзүбүз ортодо келди, эки жагына сызыкча, үтүр коюлуп, жалпы тырмакчага алынып жазылды. Анда эмесе балдар, бөтөн сөз суроо же илептүү сүйлөм болсо, бөтөн сөздөн кийин суроо же илеп белгиси коюлуп, бөтөн сөз тырмакчага алынат. Мисалы, мен берген китепти окуп бүттүңбү? Деп Гүлмира эже сурады. Экинчи сүйлөмгө көңүлүбүздү бурсак. Асель арыларды көргөндө мындай деди. Алар ошонусу менен кооз, көзгө сүйкүмдүү. Бул сүйлөмдө бөтөн сөз биринчи сүйлөмдө суроо иретинде, ал эми экинчи сүйлөмдө илептүү сүйлөм катары келип, суроо жана илеп белгиси коюлуп, бөтөн сөз тырмакчага алынып жазылды. Анда эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сабагыбызды бышыктоо үчүн көнүгүүлөргө кезекти берсек. 228 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү бөтөн сөз катары пайдаланып, аларга өзүңөрдүн сөзүңөрдү төл сөз катары кошуп сүйлөм түзгүлө жана тыныш белгилерин койгула. Үлгүдө бир сүйлөм берилди. Бир акылман
Тескери билгендик такыр билбегендиктен жаман деген экен. Ушул сыяктуу калган сүйлөмдөрдү да аткарабыз. Анда эмесе балдар, кийинки тапшырма төмөнкү сүйлөмдөрдү төл жана бөтөн сөздөргө ажыраткыла жана тыныш белгилерин койгула. Бул жерде биринчи сүйлөмгө мисал келтирсек. Күн көз ачырбай жаап туруп алды деди. Бакбуркан чабылган чөп чирип кетпесе экен. Бул сүйлөмдү көрдүңөр. Эч кандай тыныш белги коюлган жок. Тыныш белгиси жок сүйлөмдү окуганыбызда эч кандай биз маанисин да түшүнө алган жокпуз. Ал эми кара тамга менен жазылган сүйлөмдөрдү окусак, бул жерде тыныш белгилер өз ордуна коюлгандыктан сүйлөмүбүз түшүнүктүү болду. Экинчи сүйлөм. Темиркул мындай деп айтты. Картөшкөдөн мол түшүм алуу үчүн жөөктүн таманына малдын чириген кыгын чуурута төктүм. Азаматсыңар бул сүйлөмдү да тыныш белгилерин туура койдуңар деп ойлойм. Үчүнчү сүйлөм. Быйыл, деди мырза көкүл, чигит жылдагыдан 1,5 ай мурда себилди. Буйруса пахтадан мол түшүм алабыз. Азаматсыңар ар бир сүйлөмгө тыныш белгини туура койдуңар деп ойлойм. Төртүнчү сүйлөм. Кыргызстанда мындан ары таш буласы өндүрүлө баштайт, деди шаардык жаш жигит. Анда эмесе балдар, төмөндө берилген схема боюнча төл жана бөтөн сөздөргө сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бул жерде төл сөз Т тамгасы менен, ал эми бөтөн сөз Б тамгасы менен берилди. Ар бир таблицага карап сүйлөмдөрдү түзөбүз. Азаматсыңар биринчи таблицаны карасак, төл сөз сүйлөмдүн башында жана аягында келди. Ал эми сүйлөмдүн ортосунда бөтөн сөз келип, суроо иретинде айтылды. Мисалы, Жумагүл кызына тапшырмаңды аткарып болдуңбу деп айтып жатканын угуп калдым. Азаматсыңар, ал эми экинчи сүйлөм. Бул жерде бөтөн сөз төл сөздөн биринчи келгендиктен үтүрлүү сызыкча коюлду. Алдыга койгон максатка жетүү үчүн мыкты план түзүш керек, деди Гүлсана. Ал эми үчүнчү таблицага көңүлүбүздү бурсак, Самара кечээ шаардан Касымды көрдүм деп айтып жиберди. Бул жерде бөтөн сөз сүйлөмдүн ортосунда келди. Биринчи схема сыяктуу эле түзүлүштө болду, бирок жайынча айтылгандыктан бул жерде жайынча сүйлөм түзүлдү. Ал эми кийинки схемада бөтөн сөз күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн башында келди. Ал эми төл сөз бөтөн сөздөн кийин келди. Мисалы, эмне үчүн айтканымды аткарбадың деп апасы Нурияны тилдеди. Ал эми бешинчи схеманы карасак, бул жерде төл сөздөн кийин бөтөн сөз келди. Ошондуктан төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, бөтөн сөз тырмакча алынып жазылды. Тууганбай мындай деген: кеңешип кескен бармак оорубайт. Азаматсыңар балдар, бардыгын туура түздүңөр деп ойлойм. Анда эмесе балдар, сүрөткө карап сүйлөм түзгүлө. Бул сүрөттөн чоң бир үй бүлөнү көрүп турабыз. Жаратылыш койнунда эс алып жаткан үй бүлө. Анда эмесе ушул сүрөткө карап бүгүнкү темага байланыштырып сүйлөмдөрдү түзөбүз. Азаматсыңар сүйлөмдөрдү жакшы түздүңөр деп ойлойм. Биринчи сүйлөм. Кара адам үйдүн куту деген элде макал бар. Экинчи сүйлөм. Жеңишбек чоң ата неберелерине сөз тыңшаган жакшы ойдон акыл табат деп насаатын айтты. Үчүнчү сүйлөм. Элде мындай макал бар. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талада. Азаматсыңар балдар, бардыгыңар эң жакшы аткардыңар тапшырмаларды. Анда эмесе үйгө тапшырма: адабий чыгармалардан төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратып, 10 сүйлөм жазгыла. Мисалы,
Үйдөн чыгаарда Саадат чебелектеп калды. Алиманга тие кетпесек болбойт. Ушул сыяктуу адабий чыгармалардан изилдеп, 10 сүйлөм жазасыңар. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.